Балдар өздөрү самокат менен кирип кетти деп жазып берген да. Жан башы чыгып кеткен, колу эки жактан сынган, инвалид болуп калышы толук ыктымал экен да. Реанимацияга оор болбосо жатпайт да. Целый день реанимацияда жатыптыр, потому что состояние тяжелое. Ай-яй-яй, почему боль не проходит? Кайсы жериң ооруду көбүнчө? Колум. Самокат менен машинанын экөөнүн ортосунда калып калган да. Кайта ушундай рывком алдыга берген да. Сынган колун ого өтөрүп тартып туруп чыгарышкан да. Ошондон дагы балам байкуш аябай эметкен да, тиги кыйналган да аябайчы. Кыздын правасы жок экен. Буга чейин дагы 3 жолу мына котором деп барып эле анан аягында содалашып баштады. Мен даже 50 000 сом бербейм. Сот кандай чечсе ошондой болсун деп мындай кайдыгерлик мамиле кылып койду да, чынын айткандачы. Операциядан кийин эрте эле чыгарып койду да. Анан ошол да бизди кичине бир аз кыжаалат кылып атат анан. Дал ушул жогоруда айтып өткөн кырсыкка учураган кичинекей бала Эмирхандын атасы Азат байке менен азыр маектешүү үчүн келип калдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Балаңыздын азыркы учурда акыбалы кандай, качан ооруканадан чыкты, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Көчө 26 майда выписка болдук больницадан. Абалы туруктуу, жакшы, Кудай буйруса, ошол тиешелүү мамлекеттен неме кылышты, дарылашты. Бул эми оор жаракат алып келгенине байланыштуу мындан ары дагы көп жылдык реабилитациядан өтүш керек экен. Анан азыр ошол клиникалардан барып мындан аркы стоимость эмелерин өткөн табыз. Азат байке баягы маалыматтык каражаттарды баардыгын эле жазып атышты да. 8 жаштагы бала оор жаракаттар менен ооруканага түштү депчи. Анан кандай диагноз коюшту? Диагнозторун оор жаракат алганда ошол эмелер да, жан башы чыгып кеткен, колу эки жактан сынган, башынан көп аябай ушук болгон, почти круговой асфальтка сүрүлгөн башычы. Анан мындан аркы баасын ошол кийинки реабилитацияларда айтат го. Бирок мындай толук кандуу азыр жакын арада басып кетет деген эме жок да, азыр жыйынтык. Көп убакыт Кепилдик жок. Кепилдик жок. Анан ошондуктан азыр ушинтип жаңы башталышында ошо жакшы карап эме кылыш керек экен, көңүл буруш керек экен абдан. Болбосо баламдын ошо инвалид болуп калышы толук ыктымал экен да. Салам, кандайсың? Жакшы. Эмирхан, айтсаң, сен баягы ооруканага жаңы түшкөндө сенин кайсы жериң ооруп атты? Ошол эжекеңди буга чейин көрдүң беле, таанычу белең? Ооба, тааныйм. Сен ооруканага түшкөндө кайсы жериң ооруду көбүнчө? Колум. Колуң, сен ал жерде досторуң менен ойноп аттың беле? Ооба. Азыркы учурда кандай болуп калдың? Эч жериң оорубай элеби? Жок. Ооруканадан качан чыктың? Кече. Кече. Медайымдар эмне дешти сени? Жакшылап өзүңдү кара деп айтыштыбы? Ооба. Мындан кийин өзүңдү жакшылап карап, батыраак сакайып кетем, Макул. Азат байке, айтсаңыз, окуя кайсы жерде орун алган? Окуя ошол сыртта эшикте балдар ойногон эле, доордун эле машина жүргөн жагында болгон. Эми баягы балдар ошол самокат менен видеодо көрүнүп тургандай ошо ойноп жүрүп, жанакы арыктын темирине барып такалып чыга албай калышкан да. Анан балам дагы тиги артындагы экинчи бала дагы байкаган эмес. Анан кеч көрүп калган. Анан видеодо көрүнгөндөй ошол кыз күзгүсүн карабай эле ошол тебелеп, бир эле тебелеп кетсе дагы жакшы. Анан ошонун баарына балам деле ошондо кыйкырып эметип атканына даже маани бербей туруп кайта обратно ошо алдыга жүрүп аябай эметип салган да, баламдычы тебелеп таштаган ошол. Андан кийин калган ошол эмени ошо жеринен көрсөтүп берейин. Азат байке, окуя тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Окуя 10 майда кечки саат 9:48 болгон. Видеого
түшүп калган. Болбосо алгыс дагы өзүнүн показаниясында билдирген, что балдар өздөрү самокат менен кирип кетти деп жазып берген да. Анан акыры ошо видеодон көрүп анан мойнуна алган да. Алгыс болсо билбейм, анан бир эле күскүсүн карап эле айдаган сыяктуу, негизи толук кандуу күскүлөрүн караган эмес. Анан ошол балдардын деле ошол тебелеп кеткен убакта дагы эме кылган эмес, маани берген эмес, реакция кылган эмес. Баягы балам биринчи тебеленип калганда ошол кезде аябай кыйкырып эме кылат, үн чыгарып аябай баягы ачуу кыйкырыктан ушундай эме кылган. Ага да маани бербей туруп, биякта дагы ошол эки бала самокатта турган, видеодо көргөндөй. Бала болсо биринчи жанагы чоңураак бала ошол самокаттын алба бутуна турганына инерция менен ыргып кеткен да, ал басып кеткен. А балам болсо бекем самокатка баягы отуруп алганына байланыштуу, ал болсо даже артында машина келатканда байкабай калган. Ошого эмеге самокат менен машиненин экөөнүн ортосунда калып калган да. Анан баягы машина бир эле тебелеп өтүп кетсе дагы жакшы да. Анан бала тиги кутулуп кеткен баягы экинчи бала келип туруп чуркап келип айтат: сзади там ребенок дегендей бир эме ишарат кылса, ага дагы эме кылбай туруп, анан кайта ушундай рывком алдыга берген да. Анан ошондо көп жерлери ошо жана башынын дагы чымытып алгандары, ошондон да ойлойм да, ошондончу. А может балким ошо бир эле тебелеп кеткенинде ошондой экстремно ошого көңүл буруп эме кылганда, балким ага да барбайт болчу дейм да, анчалык чоң травмаларды албайт болчу беле деп ойлойм. Ошондо бир тебелеп алдыга барып кайра дагы бир жолу кеткенде, анан балаңыздын башы ошондо ошол жаракаттарбы айланып азыр сыйрылып калыптырбы баары? Ооба, башы дагы азыр жакшы болуп дагы эметип калган дагысы. Болбосо монтип башында соо жери жок, айланган мондай круговой башынын баары айланып эме болгон, сүрүлгөн да. Анан ошо видеодо көргөндөй ошо балам баягы машина толук кандуу чыкпай калган дагы, алдыга айдаганда дагы ошондо дагы бияктан баягы көрүп калган элдер чочуп кетип эле анан сыңган колун ого көтөрүп тартып турганда чыгарышкан да. Анан ошондон дагы балам баягы ушу аябай эметкен да, тиги кыйналган да аябайчы. А скорыйлардын дагы келген убактысы да боюнча айта кетсем, скорыйлар абдан мындай билбейм кандай эметкен, аябай эле кеч келишти. Видеодо көрүнүп тургандай 9:48 катталган окуя. Андан кийинки видеолордо көргөнүбүздө уже саат 10дон өтүп, элдер дагы эле топтолуп турган да бул жактачы. Анан баягы балам ошол машинанын алдында калып калганда ошо башынан чоң кесип, чийип мондай өткөн, ошол кан аябай төгүлүп, бул жердин баары убагында кан болуп турган экен да. Биз эртеси окуя болгон жерге келип, кандай болгон, эмне болгон деп өзүбүз дагы көрдүк, териштирүүлөрдү кылып. Анан көргөнүбүздө ошо балам аябай көп кан жоготууну эме кылган. Скорый кеминде эле бир 20 мүнөттө келген. Адам бул да болсо билбейм, ошол жагында кичине эске алып, болгон эме жерге бир мобильный бир эмелерди уюштурса деп бир эметем да. Дальнейшем кырсык деген ошондой экен, ыкчам барып тез жардам көрсөтүп калуу керек экен. Балдар тээп жүрүп, ошо самокат менен ушунун көздөрүнө келип такалып кирип кетишкен да, көздөрүнө, темирдин көздөрүнө. Анан окуядан кийин билингендей, ошол кыздын правасы жок экен, буга чейин дагы 3 жолу экзамен тапшырып өтпөй калган экен дейт. Мунун баары тастыкталган маалыматтар экен. Ошол айдоочу айымды сиз таанычу белеңиз? Мен бул айымды тааныбайм, чынын айтканда. Алар деле ушул жакта жашайбыз дегендей кылдышты. Анан кийин сураганыбызда көчүп кетишиптир да, окуядан кийин. Ошол окуя катталгандан кийин сиздин балаңыз ооруканага жатты. Анан баягы кырска күнөөкөр айым байланышка чыгып аттыбы сиздер менен? Ооба, башында ошо сүйлөштүк, келгиле чогулуп баарыбыз, биз тараптан, алар тараптан баарыбыз баягы чогулуп сүйлөшөлүк. Биз дагы бул аялдын деле кырсык деп билебиз да, муну атайлап жасаган жок туура. Бирок ошол эле убакта баягы жоопкерчилик деген бар да. Анан башында аябай эме болуп аткан, баягы өздөрүнүн эмесин, күнөөсүн сезип, ооба чындыгында бизден кетти, жардам беребиз, бала чоңоюп
жада калса үйлөнгөнгө чейин жардам беребиз деп анын баарын мен баягы убагында видеого тартып фиксировать этип койгом. Анан биринчи жардам көрсөткөндө ошо 4000 сом берди, анан 8000 сом берди, анан 80 000 сом которушту. Ошон менен общий 92 000 сом беришти. Анан чындыгында балам аябай оор жаракат алып барганына байланыштуу биз көптөгөн баягы операциялардан өткөнгө туура келди. Анан экинчи операцияларында дагы ошо акча которгула, бул жетпейт деп кайрылганыбызда мен жалгыз бой энемин, мен дагы күйөөм менен ажырашып кетип, ошол авария болгон күндө да стрессовый состояниеде болгом деп айтат. Анан дагы кийин жардамыбызды аябай беребиз. Азыр бизге баланын чуркап кетиши маанилүү деп ушунчалык эме кылышты. Анан биз да аябай ошого ишендик. Анан жардам берет экен деп биз дагы баягы эме кылган жокпуз. Анан эле ошо экинчи операциясына келгенде эле айттым, ошо Айгерим деген кыз, ошол кызга кайрылдым. Айгерим ушундай бизге экинчи жардамыбызды берүүңүз керек болуп атат. Акчабыз финансылык жактан жетпей атат десек, мына котором деп барып эле анан аягында содалашып баштады. Силер ошо встречный заявление жазгыла, анан мен ошондо акчаны берем, мен эч жакка качып кетпейм, тигил бул деп. Анан азыркы заманда ушинтип баары эле башында жакшы эметип жардам берип келет, анан аягында жок болуп ошо менен изин суутуп карматпай кетишкендер толтура да. Чынын айтканда бир эки жолу келишти. Анан телефондон да эле ошону сүйлөшүп аттык. Анан эле азыр мага заранее акча которгула, мисалы үчүн чоң акча кетет экен бул жактан. Азыр эч кандай ошо экинчи операциясына да ошо 50 000 сом сураган, ошого дагы эметип койду да, баягы мен даже 50 000 сом бербейм. Сот кандай чечсе ошондой болсун деп мындай кайдыгерлик мамиле кылып койду да, чынын айткандачы. Ошол анан учурда балаңыздын баягы дарылануусуна, реабилитациялык бир ошол эмелерден өтүп аткандачы, туугандар тарабынан эле жардам болуп атабы? ооба, эми бул жакта ушундай эме убакыт экен, баягы интернеттин заманы экен, бат эле баягы эме болду, эме кылышты да, элдер кайдыгер болбойт, ушул жакта жашаган адамдар дагы колунан келген акчаларын чогултуп беришти. Балам өзү ошо 4 жылдан бери дзюдодо машыгат эле. Ал ошо дзюдо федерациясы дагы өзүнүн атынан чоң акчаларды которуп атышты. Ошол элдин жардамы менен чынын айтканда больницадан аман эсен дары дармегине жетип ошо чыгып алдык. Эми мындан аркысы ошо калганы ошо клиникалардан дарыланууга туура келип атат. Жеке клиникаларга мындай кайрылдыңыздарбы? Балаңыздарды мамлекеттик ооруканадан чыгаргандан кийин көргөзсөңүздөрбү? Алар эмне деп атышат? Кудай буйрса ошол жеке клиникалар менен сүйлөшүп атабыз. Ошо биз дагы ошол кайсыл жакта ошол именно могу сөөк боюнча психологдор тарабынан ушундай эмелерди назначить этип беришти. Ошол анан ошого буйрса жакын арада кайрып ошого барып өтөбүз кароодон. Акыркы операциясы ошо 24 майда болду дагы. Анан көбү айтат, ошо баланы ошо операциядан кийин дагы бир эме боюнча бир 10 күндөн ашык дагы каралаш керек болчу депчи. Анан больницадан дагы эмнегедир ошол 1-2 күн кошуп берип эле ошол операциядан кийин эрте эле чыгарып койду да. Анан ошол да бизди кичине бир аз кыжаалат кылып атат. Анан эң башкысы ошол мындан аркысы ошо жакшы болуп кетсе экен деген ойдом. Эрте чыгарып коюптур деп ошондой жеке дарыкана, жеке баягы дарылануучу жайлардын дарыгерлери айтып атышат сиздерге? Эрте чыгарып коюптур деп көп айтып атат анычы. Анан балким ошол мамлекеттик ооруканада орун жетишпей аткан, ошо күнүгө ошо көп травма алгандар көп экен чынында. Кайсы ооруканага жаткырылды балаңыз? 3-чү балдар ооруканасына жатты. Учурда сиздин балаңыз Эмирхан өзү өз алдынча базып, өз алдынча кыймыл аракеттер жасай албайт, колу дагы сыныптыр, жамбашы дагы сынып, сиздердин жардамыңыздар жок, эч нерсе кыла албайт учурда. Ооба, азыр чынында басканга дагы, эме кылганга дагы болбойт экен, баягы көп убакытты талап кылат деп атат. Эми Кудай буйрса бара-бара ошол дарыланып отурсак, үмүт деген баягы эмет экен, өлбөйт экен, ошо жакшы болуп кетебиз деген үмүттөбүз буйрса. Айыгып ошо спортко аралашып деп. Балам болсо өзү ошо
спорт менен да машыгат, дзюдо менен, шахмат менен дагы аябай жакшы результаттарды көрсөтүп ушинтип эметип жүргөн. Анан ошол жагында ойлонуп аябай бир аз эметем да, кейип ошол эми Кудай буйрса мындан аркысы жакшы болуп кетет деген ойдомун. Азат байке, сиз бизге акыйкат издеп кайрылып атам дедиңиз да, ошол акыйкаттуулукту сурап кайрыла турган жагыңыз болсо, анда сизге эркин микрофон берейин. Эң башкысы Кудай көрүп турат, баарыбыз эле ошол Кудайдын алдында өзүбүздүн иштерибизди так аткарсак жакшы жыйынтыктар болот деген ишеничтемин албетте. Ошол эң башкысы балдарыбыздын бир да бала оорубасын, баары ушул келечектери кең болуп, тез сакайып кетишсин. Ушул кандай гана ошол кандай балдарды көрдүм ошол ооруканадан. Ушул право маселеси, айдоочулук күбөлүк деген аябай көйгөй жараткан эме болду да. Анан бул кыз дагы ошол жоопкерчиликти сезе билип, ошол кылган күнөөсүн баягы алдыбызга түшүп чуркап берсе, биз деле балким баягы до конца каралашса, биз деле аны каматып ийгенге деле кызыктар эмес болчубуз. Анан акыйкат издеп ошо силерге кайрылдым акыры. Ошол кыз өзүнүн баягы тиешелүү жазасын алсын. Ошо балам татынакай чуркап, ушинтип спорт менен машыгып, жакшы результаттарды көрсөтүп жүргөнбүз. Кайта эле ошол эмебизге кайтып келгибиз келет эртерээк. Бирок анте эле десек, ушул аябай оор жаракат алганына байланыштуу мындан аркысы дагы көп реабилитациялардан өтүү керек. Ошол анан сот акыйкат чечип берсе, биз ошого ыраазыбыз. Фамилиям, атым Сатылганов Артур Владимирович. Мен ушу бул больницада уже 10 жыл иштейм. Ошо кафедрада иштейм. Ошо бул отделенияда, травматологияда иштеп жатабыз. Балдарга жардам берип атабыз. Ошо. Айтсаңыз, Исаев Эмирхан 10 май күнү саат канчада келип түштү сиздерге? Так, Исаев Эмирхан, ал бизге түндө келди. Как раз с 10 на 11 мая бизге келиптир скорый менен. Травмпунктка келишиптир, анын балдар сразу көрүп, реанимацияга жаткызып койду. Анан келгенде бир сөөгү чыгыптыр, бедренный сөөгү. Получается, правой ноги головка бедренной кости вывих был. Ошоно вывихти ордуна салдырып, гипс салдырып, реанимацияга жаткызыптыр. Анан ошо бир күн реанимацияга жатып, получал интенсивную терапию. На следующий день состояниеси уже жакшы болуп, биздин отделенияга травматология которуптур. Бизде отделение жатып анализдерин алдык, бүт баарын алдык. МРТда башын кылдык. Ал биринчи скелетный вытяжение жатканда отделенияда, анан потом МРТ тартыш үчүн скелетный вытяжение алдык, потому что ал менен МРТга тартса болбойт. Ошо гипс салдырып, МРТга жөнөтүп, МРТси чыкканда жакшы эле болуптур. Баш мээси жакшы эле, мындай ушиб жок да. Сотрясение, ушибы бар средней степени, но именно гематомасы, мындай кровоизлияние, объемное образование ошону башында жок болуптур да. Алгач түшкөндө сиздерге оор эле акыбалда түштү? Оор. Реанимацияга оор болбосо жатпайт да. Поэтому ошо бир күн реанимация, целый день реанимацияда жатыптыр. Потому что состояние тяжелое было. Диагнозы, получается, сочетанная травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытый вывих головки правой бедренной кости, закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости со смещением, открытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением, ушибленная рана локтевого сустава, ушибленная рана темной области. Ушел диагноз менен. Еще ссадины там конечности. Ушул диагноз менен жаткан. Потом өзү состояниеси уже стабилизировалось и взяли на операцию. Одноэтапно сделали плечевую кость и локтевую кость. Операциядан кийин 1-2 күн биякта жатты. Операцияда 22-синде болгон. Жок, операциясы 22-синде болгон. Анан 26-сында уже больницадан чыгыптыр.
Ошо азыр мындай перевязкага келип турат, карап турабыз. Атасынын айтымы боюнча алар жеке больницаларга кайрылганда, жеке ооруканага кайрылганда ошол реабилитация толук түрдө боло элек деле операция болгондон кийин бат эле чыгарып жибериптир, дагы жатыш керек болчу деп атышыптыр да башка жеке менчик ооруканаларда. Буга эмне деп айта аласыз? Жок, бизде просто аябай көп киши балдар менен келип атат да. Азыр 35 койкада 70 больной турат да. Биз мындай, как раньше, не можем работать. Аябай наплыв большой. Если биякта мындай жаткызып, карап туруп, максимально кого можно уже амбулаторно ушундай кылып атабыз да. Даже бывает операциядан на следующий день уже үйгө жөнөтөбүз. Потому что 35 койкага 70 пациент. Ал бирөөсү келет, орун табыш керек. Мы здесь как белка в колесе иштейбиз да. Каждый день 15-14 операция. Когда выходные бывают, потом вообще у нас невозможно работать. 2-3 күн больной жатып атат. Иногда бывает биздин отделение жетпей, башка отделениянын сурайбыз, пока место бар болсун, жатып турайлы. Но это, смотрите, у нас вот эта больница, как город построился, ошол берден ошол бир эле больница. Азыр население көбөйдү. Население несколько раз, шаар несколько раз көбөйдү. Вот эта больница, которая туберкулез, биякта турбайбы, уже азыр почти центрде. Ал раньше была за городом. А ошол бир больница все со всего города сюда везут. Не то что города, со всего Кыргызстана бияка алып келишет да. Если бы дагы бир больницаны хотя бы где-то в центре построили бы или переорганизовали бы работу в других больницах, добавив детскую экстренную службу, жакшы болмок да, бизге кичине жардам берет. Сиз Эмирхан, эгерде бул больницада орундар жетиштүү болсо, дагы бир аз жатып, өзүнүн калыбына келгенге чейин дагы бир аз күн больницада болсо жакшы болот. Анын жакшы эле. Он до операции уже стабилизировался, потому что сочетная травма болгондо биз операцияга, чтобы ребенок пошел на операцию, его полностью готовим, чтобы он стабильный был. Бүт барын карайбыз да. Анан операциядан кийин биякта да 4 күн жатты. 4 күн карап турдук. Ранасы жакшы жабылып, уже выделениясы жок, шиши кеткен. Ему мындай криминальный травма болгондо биз андай иштей албайбыз, мындай отпускать. Это которые бир эле колу сынып, бир эле там сөөгү сынган, которые только один сегмент. Травма болгондо анымдай мы стараемся что-то делаем бат-баттан, а которые ДТП, сочетные травмы андай кыла албайбыз. С этим тоже трудности. Бул канча жатыш керек, ошондой эле жатты. Раньше его не выписывали, потому что бул бизде тоже, у нас же не 2 головы на шее, бир болуп калса, тоже ответственность большая. Тем более баш менен да жыгылган. Алдыда реабилитациялык эле бир дарылануулар жүргүзүлөт, эч кандай операция жасалуу кереги деле жок да, ошондо? Жок, анан биз дарыланып жаздык, кандай ич керек. По месту жительства биз экстренный службабызда. Бияка келгенде биз как можно жардам берип, стабильный состояние кылдырып, анан уже жашаган жериңизге которобуз да. Жактан тоже врачтар бар, бүт баарын карашат. Буну эми не только травматолог, хирург, невропатолог да көрүш керек жашаган жеринде. Бүт баарын карап, баш мээси ал за 10 күн, 16 күн ичинде только стабильный состояние жетсе болот. А лечениясы несколько месяцев. Это уже невропатологтар жашаган жеринде карап, там ЭГ уже кылып, баш мээсин кандай иштейт, ошону карап, дарын жазат да. А так Ошондой Исаев бул жактан чыгып кетип атканда ден соолук канааттандырып болду. Сиздер өзүңүздөрдүн колуңуздан келген жардамдардын баарын көргөзсөңүздөр, ооба, бүт все помогли, все сделали. Ну, не только Исаев, бүт барлык балдарды ушундай карайбыз да. Просто, видать, это какой-то там случай, ошо интервью келдиңер. А так бүт балдар бияка келип жардам берип атабыз.